Демилге эмгек натыйжа. Арбаңыздар, урматтуу достор. Кыргыз тилинде барыбыз тең биргеликте тың сонун сүйлөш үчүн сиздер үчүн кып-кыргыз долбоору бир гана Frunze TV YouTube каналы менен ойлоп тапканбыз. Сиздер менен бүгүн дагы сонун кызыкка батабыз. Биз менен чогуу болуңуздар, сонун макалдарды, сонун архаизм сөздөрдү үйрөнмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, лайк басабыз, комментарий жазабыз. Бизди колдойбуз, достор. Илгери дебейт, адегиле деп коет болчу. Жумуш иштеп аткандачы. Адегиле деп айтат. Адегиле деп коебу? Жумуш иштеп аткан кишиге. Анан эмне деп жооп берет анан? Адедик дейт. Адедик. Урулук кылган уят дегендейби? Мен деле ошондой. Ажаткан болушу мүмкүнбү? Мугалим кайра аракет кылып көрүң. Мугалим, сынып, парта, стол, типа школ. Школдун ичинде Чупа-чуп сыяктуу болгонбу? Жашоомдо мондай сөздөрдү биринчи жолу болот. агын сууда эмне жок? Жылан жокпу? Жыланбы? Агын сууда эмне жок? Кургак таш жок. Чоң, башы чоң кишилерди алмабаш дейт. Мисалы үчүн мен, Ошондойбу? Типа ошондой. Амалдуу жигитке 70 өнөр аздык кылат. Алматы деген челек эмеспи? мен иш кылбай элем да. Жигиттер жашообузга колдонгонго аракет кылалы, ушул сөздөрдү кайра жандандырганга аракет кылалы, кыргыз тилин чогуу өнүктүрөлү, Чоң рахмат силерге. Рахмат, ашарга келбейсиңби? Анда эмес, азыр мен ушундай бир эскирген сөздөрдөн үчөөнү айтам, балким экөөңөр жашооңордо колдоносуңар. Мисалы үчүн, уруят деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Уруят укпап. Уруят эмне деген сөз болушу мүмкүн? Уруят десе? Уруят. Уруят укпап турмун ушуну. Так курккан эмессиң. Эмнени айтып атат мындай аталыш эле бир нерсе сөздүн жакындайт го? Уруят. Уруят. Кандай? Уру кылган уят. Уру кылган уятпы? Ошондой. Уруят, уру кылба деген сыяктуу. Мен деле ошондой. Уруят. Эмнени айтып турат сөзүн өзүн эле мындай угуп көрсөңөр? Уруят. Урат деген. Жок. Мен да типа ошондой эле ойлойм. Кандай? Урат сымал эле. Бирөө сабайт деген сыяктуу. Уруят. Урулук кылган уят дегендейби? Кандай? Урулук кылган уят дегендейби? Уят эмеспи же уруятпы? Жок, уруят. Жок, билбейт экенмин. Эмне тууралуу болушу мүмкүн? Мындай сөздүн өзү деле айтып турат го негизи, уруят. Уруят, түшүнбөйт экенмин. Жок, Уруят. угуп көргөн эмесмин. Кандай болушу мүмкүн уруят деген? Уру. Уят. Уру уятпы? Уруят бул эркиндик деген сөздү билдирет. Башкача айтканда, эркиндик деген сөздү уруят деген сөз менен алмаштырып койсо болот. Мисалы үчүн, уруят берүү, эркиндик берүү. Сынып деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Сынып мындай кадимки. Сынып кандай? Бирдеке эметкенде сынакты ошону эле сынып деген. Жок, бул бир имараттын аты да, бир имараттын аты. Сынып. Кыргызча аты. Имараттын. Сен дагы мен дагы барганбыз, ойлонуп көргүлө, каяк болушу мүмкүн? Кайсыл жерге бардың эле? Кайсы жерге бардым? Айта бер, жашоодо барган жерлериң барын эле. Имарат. Өзүңдүн оюң менен айта берсең болот. Мектепке? Ошондо? Мектеп болот. Мектептин ичинде эмне болот? Стол. Стол эмненин ичинде? Мектептин ичинде? Мектептин ичинде дагы эмне бар? Мектептин ичинде де. Эмне бар? Мектептин ичине эмнелерге кирип кетесиң? Спорт залга киресиң. Дагы? Кабинеттерге киресиң. Кайсы кабинетке? Кабинет толтура эле. Ошо кабинеттер эмне деп аталат? Кабинеттер? Кандай түшүнгөн жок. Например, идиш сынып. Ушундай? Жок, бул кыймыл аракет эмес, бул бир имараттын аты десек болот. Сынып. Окуу жайбы? Окуу жай, анан? Муга парта, стол. Анан? Ошонун бардыгы? Сынып болот да. Ошонун бардыгы эмне болот? Орусчасы. Орусчасы эле. Биз айткандай. Мугалим. Сынып, университет. Сынып эме болуп кетет, типа. Жакындап кел да сен экөөлөп, Не болот?
мугалим кайра аракет кылып көрүң. Мугалим, сынып, парта, стол, типа школ, Школдун ичинде? тарбия, Школдун ичинде эмне бар? билим бар. Жок, школдун ичинде биз эмнеге киребиз? Билим алыш үчүн. Окуучулар каяка кирет? Мектептин ичине. Мектептин ичинде эмне, кайсыл жерине? Класстын ичине. Ошол сынып деген сөз бул класс дегенди билдирет экен. Кыргызча нукура экен. Билип алабыз, Эмне болушу мүмкүн? Билбейм. Мектептин ичинде. Мектептин ичинде. Эме Эмнеле? кол эмгек кирген жакпы? Жок. Дагы эмнелер бар мектептин ичинде? Спортзал, Дагы? столовая, Дагы? учительский бар. Дагы? Болдубу дейм. Болдубу? Ажаткана болушу мүмкүнбү? Дагы? Сен ал жерге барчу эмес окшойсуң мектептен, Мындай сөздөрдү биринчи жолу болот. Бул сынып деген кадимки эле сынган идиш же сынган сөз. Жок, бул сынып деген имараттын аты экен да бир. Эски. Ал имаратка сен да мен да баргансың. Ошол кайсы имарат болушу мүмкүн? Сынып бул класс. Сынып. Кандай? Сынып. Сынып калган. Жок, сынып калган эмес. Сынып. Бул бир имараттын аты да. Сынып. Сынып. Кайсы имарат болушу мүмкүн? Силер биз барганбыз, барыбыз. Музей. Музейби? Жок. Мектеп. Мектептин ичинде? Эме. Парта. Парта эмненин ичинде? Класс. Класс. Сынып, идиш сынып. Класс. Жок. Сынып дегенде. Я. Сынып деген класс. Сынып. Бул кадимки эле класс деген сөздү билдирет. 11 жыл чогулган классташым, 11 жыл чогулган сыныпташым деп билдирсе болот. Алма баш деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Алма баш. Эмнени айтып турат? Сөз өзү эле. Алма баш. Өз сөзүң менен айта бер. Кандай деп ойлойсуң? Кадимки эле баш болсо керек. Эмненин башы? Алма баш. Жана мөмө байлайт го, ошондой эмеспи алма? Мөмө байлаган даракпы? Ошону алма баш дейт. Ошондой ойлодум да мен. Мисал үчүн кайсы дарак? Алма байлаганда. Алманы алма баш байлаган дарак, Сенин оюң? Алма баш. Да, типа чоң баш. Чоң баш. Эмне, адамдын башыбы же кандай? Типа адам баш да. Адамдын башы. Чоң баш чоң кишилерди алма баш дейт. Мисал үчүн мен, Ошондойбу? Типа ошондой. Баракелде. Сизчи? Уккан эмесмин. Кандай деп ойлойсуз? Билбейм, уккан эмесмин. Курбуңуз айтат, чоң баш чоң адамды алма баш деп айтат деп. Жок, Алма баш Чоң баш деледи. чоң баш эле дейт. Жашоомдо мондай сөздөрдү биринчи жолу болот. Биринчи жолу атасың, Өзүң колдонбойсуң. Өзүм вообще колдонбойм. Алма баш деген бир буюмдун түрү экен да? Кандай буюм болушу мүмкүн? Алма баш. Ойлонуп көр өзүң сөзүң менен кандай буюм болушу мүмкүн? Алма терген челек эмеспи? Алма терген черек. Алма баш. Болгондо да мырзаларга тиешелүү буюм. Кайсы буюм болушу мүмкүн? Мынтык болуш. Мылтык, азаматсың. Бул эскирген мылтыктын бир түрүн алма баш дейт экен. Чоң баш дегенде сен. Чоң баш деген эле кимди чоң баш деп? Жем. Бети кызыл болуп, же может ушундай. Мисал үчүн менби? Жок, кандай. Бети кызыл болуп, жана баш чоң болуп, ошону Алма баш деп коет. ошон мен оюмча ошондой болуш. Бул бир буюмдун аты экен да? Сен ойлонуп көрчү. Буюм? Алма баш деген. Бул конфет беле жана ошондой чыкчу алма башчы. Конфетпи? Жок, чупа-чуп сыяктуу болгонбу? Алма баш чупа-чупсбу? Жок, ошондой бир буюмдардан жатпайбы? Алма баш. Билет болушуңар керек. Жок. Сизчи? Алма баш бир буюмдун аты экен да? Кандай буюм болушу мүмкүн? Айта бергиле оюңарды жагын. Алма баш. Идиштин капкагыбы же? Алма баш идиштин капкагы. Сиздин оюңузча? Башы тоголок буюм. Башы тоголок буюм. Эмне буюм, мисал үчүн? Билбейм. Башы тоголок эмне бар эле? Микрофон. Алма баш. Бул мылтыктын эски түрү. Аталарыбыз колдонгон куралдын түрү болот. Инициатива, эмгек, результат. Ишилгери деген сөзгө кантип туура жооп бересиңер? Ишилгери болсун деди. Оокат кылып атасыз. Кантип жооп бересиң?
кандай эле Кандай эле? Рахмат деп эле жооп. Рахмат деп эле жооп берет. Болду, Болду. Кандай эле? Билет акчайсың, Ишилгери болсун. илгерилетмек беле кандай эле Айта бер. Илгерилетмек. сизден болсун беле сенден болсо ошондой болуш керек. Иш илгери болсун деген рахмат дейт. Рахмат дейт. Сизге? Рахмат дейт. Негизи өзүнүн башкача жообу бар экен да, кандайда мындай. Мисалы үчүн сиз иш кылып атасыз, мен келип ишилгери болсун дедим. Сиз кантип жооп бересиз? Рахмат. Айтканың келсин. Айтканың келсин дейт. Анан Ашарга келбейсиң. ашарга келбейсиңби? Анан ошо кичине ошол сөздү жакындатыш керек да. Туура өзүнүн сөзү бар. Ишилгери болсун дедим. Анан сен Рахмат, ашарга келбейсиңби? Жолуң шыдыр болсун. ишилгери болсун дегенге, Ишилгери болсун. Жолуң болсун го дейм о. ишилгери болсун деп кимге айтат өзү? Иштеп аткан адамга айтат, иш кылып аткан адамга. А иш кылып аткан адам кайра? Жолуң шыдыр болсун, жок. Чоң рахмат ишилгери болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат деп эле айтат. Ишилгери болсун десем, сен чоң рахмат деп коесуң, Чоң рахмат деп коем, ооба. Ата-энең деле ошентип айтат. Же башкача уккандырсың балким алардан. Ишилгери болсун. Рахмат. Бирге болсун. Рахмат деп ушундай кылабыз. Я, Бирге болсун деп. мен иш кылбай элем да. Мен жөн эле өтүп баратам, сен иш кылып атасың, мен ишилгери болсун дедим, сен Рахмат деп. рахмат деп эле жооп бересиң. Башка жок, Жок, ошентип эле жок. Бизде ишилгери дебейт, адегиле деп коет болчу. Жумуш иштеп аткандачы. Адегиле деп айтат. Адегиле деп коебу? Жумуш иштеп аткан кишиге. Анан эмне деп жооп берет анан? Адедик дейт. Адедик. Кайсыл жерде ошентип жооп берет? Өзгөндө? Өзгөндө адедик деп, Сиз Бизде ар кандай эле жооп беребиз. кантип жооп берет ишилгериге? Билбейт. Сизде? Бизге айтчу да ишилгери деп, бирок эсимде жок болуп атат азыр. Ишилгери болсун дегенге? Мисалы үчүн мен ишилгери болсун дедим. Болсун деп. Болсун деп эле. Мындай экен да, ишилгери болсун дегенге илгерилетмек сизден болсун деп жооп берет экен. Сизден болсун. Жардам бермек сизден болсун деген сыяктуу да, Макал лакапка кандайсыңар? Жакшы элесиңер. Азыр бир 3 макалдын башын айтам, аягын улаганга аракет кылгыла, жөнөкөй эле. Мисалы үчүн, агын сууда Арам жок. Агын сууда. Агын сууда? Агын сууда бир нерсе жок экен, эмне жок? Кир жок. Тагыраагы? Аккан сууда арам жок дейт. Вай, молодец. Мына сонун болбоду. Агын сууда арам жок, молодец. Агын сууда Эмне жок? Аккан сууда. балык жокпу? Балык жок. Агын сууда арам жок деп айтылат экен. Уккансың, Арам жок, уккан эмесмин. Уккан жок белең. Айылда эле өскөнсүң да? Айылда эле өскөм, Таласта эле. Баракелде. Арам жок. Азаматсың, баракелде. Ушунсу. Агын сууда эмне жок? Агын сууда Эмне жок? Суу жок. Агын сууда эмне жок? Жылан жокпу? Жыланбы? Жок. Агын сууда. Агын сууда бир нерсе жок. балык. Я. Балык. Балык? Жок. Агын сууда эмне жок? Балык. Балык жок. Агын сууда эмне жок? Кургак таш жок. Кургак таш жок. Агын сууда эмне жок? Билбейт экен байке. Билим алуу? Ине менен кудук касым. Кандай? Ийне менен Кудук каскандайбы? баракелде, туура. Ийне менен кудук каскандай. Баракелде, жарайсың. Билим алуу. Билим алуу? Ийне менен Ине менен кудук каскандай. Ине менен кудук казгандай. азаматсыңар. Амалдуу жигитке Кандай эле? Кандай эле? Амалдуу жигитке бир нерсе жолугат. Акылдуу кыз жолугат. Я. Акылдуу кыз жолугатпы? Жок, ажалдуу бир нерсе жолугат экен. Не? Эмне болушу мүмкүн? Ажалдуу жар жолугат дейт. Ажалдуу жар, ажал деген сөздү кандай түшүнөсүң? Ажал деген билбейм. Билбейсиңби? Ажал деген Ажалды кандай түшүнөсүң? Жакшы мен. Ажал деген сөз уккан эмессиң, такыр. Аше. Уккам мен бир аз жеринде. Амалдуу жигитке Ажалдуу эмне жолугушу мүмкүн? Оюңча.
Амалдуу жигитке ажалдуу теке жолугушу мүмкүнбү? Теке баракелде кийик жолугат. Ошол эле бир түрү. Ажалдуу кийик жолугат. Азаматсың. 70 аздык кылат. 70 аздык кылат. Сен оюңча амалдуу жигитке Билбейт экенмин. Эми аз калды. Эмне жолугат? Амалдуу жигитке ажалдуу Кийик жолугат. Кийик жолугат. кийик жолугат. О, молодцы. Аз мен айткан сөздөрдүн кайсынысы эсиңерде калды? Бар эле. Кайсынысы? Типа сынып, макал лакаптар, башында айткан сөздөрүң Кайсы сөздөрүм айтты эле? жана эмне айтты? Чоң башым деле? Алма баш. Алма баш, анан Да. алма баш эмне экен? Мылтык. Мылтыктын бир түрү. Анан сынып. Сынып эме класс. Анан дагы бир сөз калды. Кайсы сөз калды? Эркиндик. Эркиндик калды. Эркиндикти кандай деп айттым мен? Эркиндик неме? Уруят. Баракелде, чоң рахмат, Кыргыз тилин чогуу окуп, ушундай сөздөрдү жашообузга колдонолу, Кыздар, азыркы мен айткан сөздөрдүн кайсынысы эсиңерде калды? Аркайзым сөздөрдөн. Алма баш. Эмне экен ал? Ал мылтык. Дагы? Сыныпташ. сыныпташ. Классташ, Анан уруят эмне экен? Кандай дедиңиз? Уруят эмне эле? Эме. Эркиндик. Эркиндик. Чоң рахмат, кыздар. Кыргыз тилин чогуу өнүктүрөлү, ушул сөздөр менен колдонсок болот. Мисалы үчүн сыныпташым деп, Чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун, Мен айткан сөздөрдүн кайсынысы эсиңерде калды? Бар эле. Кайсынысы? Азыркы 3 сөз башындагы. Башындагы алма баш, сынып, анан урубаш. Уруят. Уруят, баракелде. Жигиттер, жашообузга колдонгонго аракет кылалы, ушул сөздөрдү кайра жандандырганга аракет кылалы, кыргыз тилин чогуу өнүктүрөлү, Чоң рахмат силерге. Мынакей достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин азыркы жаштар, биздин коом кыргыз тилин канчалык жакшы билишет, канчалык билишпейт. Өзүңүздөр баа бериңиздер, ой пикир калтырыңыздар, жана сиз дагы билген сонун ушундай архаизм сөздөр болсо, макал лакаптар болсо, ой пикириңиздер болсо, ушул долбоор тууралуу биздин ой пикир бөлүмүнө калтырыңыздар, жакты белгисин басыңыздар. Сиздердин ар бириңиздер бизге дем күч берет, урматтуу достор. Чоң рахмат сиздер менен мен Таңат Аракматов, Фрунзе ТВ каналы Кып-Кыргыз долбоору.